жыл Ысык Көл району үчүн ишке, өзгөрүүлөргө жана жыйынтыкка бай болду. Жолдор жасалып, социалдык объектилер курулуп, бир катар тармактарда алгылыктуу иштер аткарылды. Жол оңолгондун иш оңолот. Туризмдин чордону саналган Чолпон Ата шаарында жол оңдоо иштери эрте жаздан тарта башталды. Узак жылдар бою аң чөнөкөй толуп, шаардын көркүн бузуп келген негизги Совет көчөсү толугу менен жаңыланып, анын 4 чакырым аралыгына жаңы асфальт төшөлдү. Мындан сырткары шаардын ички жолдору оңдолуп, жөө жүргүнчүлөр үчүн заманбап тротуарлар салынды. Көл жээгине алып баруучу кичи көчөлөрдү асфальтталып, шаар тургундары менен эс алуучулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Өткөн жылы биз үчүн ийгиликтүү жылдардын бири болду десек жаңышпайбыз. Айрыкча баса белгилеп кетким келет. Бизде ушул келген туристтер дагы сырттан келген адамдар баардыгы ушул жолдор жөнүндө айтып берчү. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, өткөн жылы бул жумуштун да башында урматтуу президент Садыр Кожоевич өзү акча каражатын бөлдүрүп, такай көзөмөлгө алып десек биз жаңышпайбыз. Ушул өткөн жылы мына Чолпон Атанын борбордук жолу абдан начар болчу. Тоолу менен ичиндеги коммуникациялардын баарын сыртка чыгарып, заманбап кылып ушул пайдаланууга бердик. Андан сырткары мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Балбай Корумду жолу биздин районго бир 60 километрге жакын тиешелүү. Бул жол дагы мына 5 жылдын ичинде кыска мөөнөттө 60 километрге жакын жол асфальттар төшөлүп, пайдаланууга берүүнүн алдында турат десек биз жаңырышпайбыз. Ал жолдун өзгөчөлүгү Кыргызстанда бирден бир өзгөчө жолдордун бири болот. Анткени ушул жалпы узундугу 80 километр болсо, 80 километрде бойлой адамдар жүрүүчү, велосипед менен биздин спортчулар жүрүүчү ушундай тротуары бар, өзгөчө жол, жарыктандыруу, дем алчу жерлери бар, баардык шарттары камтылган десек болот да. Андан сырткары мынакей ушул мен айткандай дагы бир өзгөчөлүк мына жайлообузга чейин, Кырчын жайлообуз мына Кыргызстан боюнча сырттан келген коноктор баардыгы билет. Жайлообуздун мынакей жолдору башталды. Быйылкы жылы 10 чакырымга жакынын асфальттап бүткөрүлүп, калган жумуштар дагы кийинки сезонго бүткөрүлөт деп катуу жумуш кетти. Унаа жолдору менен катар веложолда көңүл сыртында калган жок. Чолпон Ата шаарында ишке ашкан эң ийгиликтүү долбоорлордун бири ушул веложолдун курулушу болду. Жыл сайын Ысык Көлдүн жээги менен машыгып жүргөн чет элдик спортчулар бул аймактын мурдагы жана азыркы абалын асман менен жердей деп баалашат. Тренер национальной сборной Белоруссии. Мен Белоруссиянын улуттук курамасынын машыктоочусу болом. Ысык Көлгө жыл сайын келебиз. Машыгууларыбыз ушул көл жээкте өтөт. Бул жердин мурунку абалы эсимде жакшы калган. Бул ирет келип асфальтты көрүп абдан кубандым. Бул жерден чуркоо өзүнчө рахат. Асфальт вообще просто прекрасно. Сейчас сделали, в принципе, на все для того, чтобы здесь хорошо тренироваться. Бул жерден машыгууга бардык шарттарды жасап коюшуптур. Мурда чоң трассанын жээгинде чуркачу элек, ал эми бул жак коопсуз, унаалар жок экен. Керемет Ысык Көлдүн жээгинде чуркоо да өзүнчө дем берет. Время здесь прям очень хорошо. Кыштын жилдесине карабай бул жерде велосипед тепкендер жана жеңил атлетика менен машыккандар арбын. Белгилей кетсек, веложолдун узундугу 22 чакырымды түзүп, Чолпон Атадан башталган веложол Корумду айылынан аяктайт. Бизде бир топ ушу спортчулар түрдүү тараптан келет. Өзүбүздүн ички, сырттан келгендер бар. Баардыгы баягы чоң жолдо баягы коопсуздук маселеси болчу. Ушул маселенин баардыгы жыйналып, анан биз урматтуу президент Садыр Кожоевичке кайрылганбыз ушул маселе боюнча. Анан жеке ушул урматтуу президент Садыр Кожоевич ушул маселени темилегени колдоп, өзү атайын фонддон акча бөлүп берип, негизинен бул долбоордун узундугу 22 километр түзөт. Мындайча айтканда баягы биздин белгилүү Галбой пансионатынан баштап туруп, тээ Корумду айылына жайгашкан Аврора деген пансионатыбыз бар, ушул жерге чейин. Туризм демекчи, райондо туристтер үчүн шарттар кыйла жакшырды. Муниципалдык пляждардагы башаламандык жоюлуп, мыйзамсыз жайгашкан соода бүркөлөр толугу менен алынган. Азыр алардын ордунда эс алуучулар үчүн бекер күн чатырлар, отургучтар, балдарга арналган оюн-зоок аянтчалары жана кийимүү жайлары орнотулду. Жалпысынан быйыл Золотые Пески, Борбор жана Кейсар муниципалдык пляждары таанылгыс болуп өзгөрдү.
Анан дагы бир өзгөчө белгилеп кетким келет. Мына өзүңүздөр массалык маалымат каражаттарында көрдүңүздөр, урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаев келип биринчи баягы жыйынды бизде өткөн да. Өтүп ошол жерде бизди тилдеп, айтып, ушул баягы пансионатка кеткен жолдордо адамдар менен, эс алуучулар менен, машина менен жол талашып жүргөнүн айтып, аябай кыйналган шарттар жок экен деп тапшырма берген. Ушунун негизинде быйыл мына биринчи жолу ушул мамлекеттик бюджетке акча тиешеси жок пансионаттардын өзүнүн эсебинен 100 миллион сомдон ашык акча каражатын чыгарып, баардык пансионатка кетүүчү тротуарлар, адам басуу жолдору негизинен 95%га бүттү десек биз жаңылышпайбыз да. Губернаторубуз өзү 100 миллион сом Золотопискке бөлүп берди, Борбор пляжына 35 миллион сом бөлүп берди. Ушундай алып заманбап кылып оңдоп, быйылкы жылы жакшынакай кылып тапшырдык. Андан сырткары ошо пляждардагы өткөн ушул сезондо жетишкендиктерибиздин бири техникалык зона дегенди аныктап чыктык. Мурда мисалы үчүн ошол суу үстүндө жүрчү техникалар адамдар менен, эс алуучулар менен бирге эле ушул баягы чабыш эле ар кандай кокустар болчу. Ушул жылы, өткөн жылы биз архитектура менен, тиешелүү азиздер менен биргеликте бүт техникалык зоналарды бөлүп, техника өзүнчө иштейтин кылып ушуларга жетиштик. Андан сырткары коопсуздук маселелеринде өзгөчө көңүл бурулду. Эң нерси өткөн жылы ушул областтык ички иштер башкармачысы Мурат Самич өзү келип жүрүп, бул жерде ушул пляждарда биз атайын милициянын пункт чалган ачты. Ушунун негизинде баягы пляждардагы уурулук жана башка ар кандай коопсуздук маселелери чечилди. Негизи ушул пляждарда негизги багыттарыбыздын бири мындай заманбап кылып биздин ушу иштен сырттан келген туристтерге шарт түзүп берүү боюнча иштерди алып барып десек жаңылышпайбыз. Ыскөл районунда 2025-жылы өндүрүш тармагын өргө тартуучу бир нече ишкана эшигин ачты. Алардын бири Торайгыр айылындагы күн электр станциясы. 1900 мегабайт кубаттуулуктагы бул станция облус тарыхындагы чоң окуя болду. Наркы 270 миллион АКШ долларын түзгөн долбоордун курулушу учурда кызуу жүрүп жатат. Аталган күн станциясынын биринчи фазасын 2026-жылдын аягында ишке киргизүү мерчемделүүдө. Мунун негизинде биринчиден электр энергияга болгон баягы тартыштыкты жоюу максаты болсо, экинчиси ушул эле мезгилде азыр өзүңүздөр билесиздер, баягы өндүрүлгөн ушу электр энергиясын өндүргөн каражаттан 0,1% ушул жергиликтүү бюджетке түшөт да. Демек, келечекте биз азыр алдын ала эсептөө боюнча ошол Торайгыр тамчы айыл өкмөтүбүздүн бюджети бул 600 миллион сомго чейин болуп калышы мүмкүн. Бул деген Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөткө айланат дегенди түшүндүрөт да. Райондун экономикасын алдыга жылдыруучу өндүрүш объекттери муну менен чектелбейт. Тактап айтканда, быйыл район аймагында 2 күн чыгаруучу заводдун жана чакан ГЭСтин курулушу башталды. Биз ушул кышты биздин курулушка же балыкчы шаарынан тартып келчү, же болбосо Каракол шаарынан тартып келчүбүз. Мунун жол киресине канча акча турчу. Быйыл мынакей 25-жылы районубузда 2 ушул кыш чыгаруучу завод курулду. Мындан сырткары бизде ушул Шайбек ата аймагында суудан электр энергия алган атайын өзүнчө курулуш курулуп, ал пайдаланууга берилди. Райондогу турак жай маселеси да турукташты. Ушул тапта Чолпон Ата шаарында мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушу кызуу жүрүп жатат. 35 гектар жер аянтына 68 блок түшмөкчү. Үйлөрдүн алгачкылары 2026-жылдын июнь айында пайдаланууга бериле баштайт. Долбоорго ылайык бул кичи районго поликлиника, 1000 орундуу мектеп, 240 орундуу 3 бала бакча салынат. Муну менен калаада кароосуз жаткан жер аянты жакынкы 2 жылда жаркыраган заманбап кичи районго айланат. Ыскөл районунун карамагына 30 айыл кирсе, алардын оңунда мектептер жана бала бакчалар толугу менен жаңыланды. Бул райондо социалдык объекттердин курулушу да көңүл сыртында эмес экенинин көрсөткүчү. Тескерисинче, акыркы жылдары бала бакчалар менен мектептердин курулушу боюнча мурда болуп көрбөгөндөй ийгиликтерге жетишилди. Ушул 25-жыл районубузда дагы бир өзгөчө белгилеп кетчү нерсе, социалдык объектилер боюнча дагы абдан жакшы жумуштар жүрүп, ийгиликтер жаралды десек жаңылышпайбыз. Атап айта турган болсок, ушул 25-жылы негизинен жалпы районубуз боюнча 6 бала бакча, 3 мектеп курулуп, мынакей ачылыштын алдында турабыз. Жалпысынан Жыл сайын миллиондогон туристтер келген аймакта экология маселеси эң орчундуу маселелердин бири. Ошондуктан быйыл заманбап саркынды сууларды тазалоочу система курулууда. Ыскөлдүн экологиясын коргоого багытталган долбоордун наркы 65 миллион АКШ долларын түзүп, аны Азия өнүктүрүү банкы каржылоодо. Курулуш азыр бүгүнкү күндө башталды. Бул деген сөз ушу экологияны сактаганга, ушул туристтик Чолпон Ата шаарыбыздын келечегинде
өсүпөнгөнүнө өтө чоң салым кошот. Ал бир эле ошол бул долбоор бир гана ошол негизги системаны кылбастан, негизинен ушул Чолпон Ата шаарынын ичиндеги мен жогоруда айткан 2 айда ички системалар, сактын сулар системасы дагы ошо менен толугу менен бүткөлөт. Андан сырткары Чолпон Ата шаарында музей курулат, Алык Осмонов атындагы паркыбыз бар, аябай жакшы азыр месяцдар болуп атат. Ал жерде ошол эле долбоордун ичинде ал парк оңдолот. Бир топ жумуштар ушул долбоордун негизинде бүтүп калат да. Аталган иштер быйыл Ысык-Көл районунда ишке ашкан 100дөн ашык долбоордун эң ирилеринин катарына кирет. Мындан тышкары аймакта фаптардын курулушу, айылдарга таза суу тартуу, айыл үчүн асфальттоо сыяктуу иштер өз нугунда улантылып, жыл ийгиликтүү жыйынтыкталды. Бардык тармакта ушул өсүп өнүгүү болду. Эң негизги экономикабыз былтыркы жылга салыштырмалуу 145%га ашыгы менен аткарылды. Андыктан өткөн жыл биз үчүн да Ысык-Көл району үчүн эң жакшы жетишкен ийгиликтердин жылы болду. Алдыда жаңы жыл турат. Жаңы жыл баарыбызга жакшылыктарды, биримдикти, өсүп өнүгүүнү алып келген эң мыкты жылдардан болушун каалайбыз. Белгилей кетсек, 2025 жылы Ысык-Көл районуна 2 миллионго жакын турист келген. Райондун жылдык бюджети 1 миллиард 800 миллион сомду түздү. Район жетекчилиги 2026 жылга карата конкреттүү пландарды коюп, туристтик аймактын дараметин арттыруу багытындагы иштер мындан ары да улантылаарын белгилейт. Айсел Телек кызы, Айбек Жумашев, Ысык-Көл району.